Саламатсыңарбы менин кичинекейлерим. Азыр алипе сабагы. Сабактын темасы кош бол алипе. Сабактын максаты алипеден алган билимдерин бышыкташат. Балдар, айткылачы, биз алипе китебинен эмнелерди үйрөндүк? Оба, балдар, тамгаларды, окуганды, жазганды үйрөндүк, балдар. Кыргыз тилинде 36 тамга бар экен. Кыска үндүүлөр А, О, У, Ы, Ö, Ü, Э жана И деген тамгалар экен. Ал эми созулма үндүүлөр болсо А, О, У, Ü, Э, Ü. Азаматсыңар. Каткалаң үнсүздөр болсо К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Жумшак үнсүздөр болсо Б, В, Г, Д, Ж, З, Ы, Л, М, Н, Р экен. Ал эми йоттошкон тамгалар Э, Ё, Ю, Я. Ажыратуу белгиси жана жумшартуу белгиси бар экен, балдар. Биз булардын баардыгын үйрөнүп болдук, балдар. Алипе китеби силерге жактыбы? Ичинде эмнелер бар экен? Ата-энеңерге, досторуңарга айтып бергиле алипе китеби жөнүндө. Алипе майрамы. Бүгүн биздин мектепте алипенин майрамы. Окуп калдык бүт таанып 36 тамганы. Алгаш жүрсөк апкарып, анан күнү баштадык. Жаңылмачка тилгөнүп, жакшы ырлардан жаттадык. Сүйүктүү ушул алипе, китептердин төл башы. Жолуктурганды өлөргө, жомогу бар көп жакшы. Көптү билдик көп окуп, алипе менен достошуп, сезимдерди ойготту, оюбузга ой кошуп. Ала тоолук болобуз, ачылган гүлдөй жайдагы, балдар ырдап бийлешип, бар куюнак жайдары дейт. Азаматсыңар, балдар. Мага бул алипе китебиндеги өзүңөр жаттаган ырлардан, макал лакаптардан, табышмак дегеле койчу жомоктордон жөнөтсөңөр болот кайтарым байланышка. Эми биз Кудай буйрса 2 класс болуп, алипе менен коштошуп, адабий окуу менен достошот экенбиз. Анда эмесе мен силерден кайтарым байланышты күтөм. Жакшы калгыла.